Райымбек Матраимов 8 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 773 миллион 412 миң сом төктү. Ал эми экономикалык мунапыстан казынага канча каражат түштү? Чоочулаган инвесторлар, жумушсуз отурган тоо кенчилер. Бул тармактагы азыркы абал. Автоунаалардын баасы кымбаттады. Себеби эмнеде? 8 декабрь телекөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин күнү. Бүгүнкү жаңы медиа доорунда телеканалдардын коомдук орду кандай? Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ элчиси Дональд Лунун Кыргызстандагы кылмыштуулук боюнча кырдаал жаатында жасаган билдирүүсүнө жооп кылды. Тышкы саясат боюнча ведомствонун билдирүүсү Twitter тармагындагы баракчасына жарыяланган. Анда АКШ элчиси Дональд Лунун жакында эле ЖМКга жарыяланган кайрылуусунда өлкөнүн ички ишине кийлигишкен жана тергөөгө басым жасаган элементтер бар экендиги айтылган. Өзгөрүлбөй турган эл аралык мамилелердин принциптери, улуттук мыйзамдар сыяктуу кандай гана туура максаттарды көздөбөсүн эч качан бузулбашы керек деп билдирди Тышкы иштер министрлигинен. Буга чейин элчи ЖМКларга сыйлык тапшыруу салтанатындагы өзүнүн видео кайрылуусунда өлкөдө кылмыш империясы бар деген пикирин айткан. Лу сөзүндө мурдагы бийликтин кылмыштуулук менен күрөшүүдө катасы бар деп айтып, азыркы өкмөттүн кылмыштуулук клан менен күрөшүү шартын атаган. Элчи бажы боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Крим төбөл Камчы Гөлбаевдин кармалышын эскертип, азыркы болуп жаткан кырдаал Голливуд фильмдерине окшош деген мүнөздөмө берген. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 8 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 773 миллион 412 миң сом төктү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Матраимов Финансы министрлигинин атайын эсебине акыркы жолу 127 миллион 112 миң сом которду. Ага чейин 646 миллион 600 миң сом төккөнү кабарланган. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров 21 октябрда экономикалык мунапыс жарыялап, өнүлгөн акчаны кайтарууга 1 ай убакыт берген. Министрлик 8 декабрга карата бул жараяндан атайын эсепке жалпы 872 миллион 138 миң сом топтолгонун билдирди. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында мыйзамсыз иш-аракеттер боюнча 25 факты катталып, анын 19-у ачыкка чыккан. Бул тууралуу Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кара кечеде 1 миллион сомдук көмүр оордалган. Кийинчерээк Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына 700 миң сомдук күйүүчү май кайтарылып берилген. Бул иш боюнча шектүүлөр аныкталды, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда дээрлик 2 айдан бери жумушсуз отурган 5000ге жакын тоо кенчилер өкмөттөн ишти улантууга кепилдик күтүп жатат. Бул тууралуу Тоо кен металлургия кесиптик бирлиги айтып чыкты. Алардын кабарлашынча, учурда акчасын салган инвесторлор азыркы тапта арсар ойдо турушат. Буга өкмөт эмне дейт жана Кыргызстандын Тоо кен тармагындагы азыркы абал кандай? Темага кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшерин кызы токтолот. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда Тоо кен тармагында жалпы 20га чакты компания иш алып барат. Алардын 6-сынын иши быйылкы октябрь окуяларынан кийин токтоп калган. Жергиликтүү эл тарабынан болгон басып алуулар инвесторду дагы бир ирет сестеткен деген Тоо кен металлургия кесиптик бирлигинин төрага орун басары Алмазбек Жакыпов айтып чыкты. Ар бир компанияда, мисалы, алыс кетпей бул жерден алсак, мына Алтын кенде деле ошондой чыр-чата кызычуу болушту. Бул жерде иштеген кишинин саны 1000ге жакындап калды, биздин жарандар. Эми андай эле ала келсек, ошол эле Full Gold Mining'де болобу, ал жерде бир 700-800 биздин жаран иштейт. Бир жакта жана Терек сайда ал жерде дагы ошо 1000ге жакын кишилер бар. Ошонун баарын чогултуп эсептеп келип отурсак эле ошол көп киши жанагындай жумушсуз калып калган тапта. Октябрь айындагы окуяларда эле Таластагы жер үй кени 200 адамдын курчоосунда калып өрттөлдү. Анын кесепетинен компания ири көлөмдөгү чыгымга учурады. Чындыгында бул окшогон окуялар бир гана чет өлкөлүк инвесторду чочутпастан мамлекетке түшкөн ири каражат агымын токтотуп коюп жаткандыгын өкмөткө караштуу энергетика жана жер казасын пайдалануу мамлекеттик комитети белгилөөдө. Жакынкы күндөрү инвестор менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишин токтоткон компаниялар жумушун жандантаары маалым болду. Кудай урса биринин аркасынан бири ачылып келатат. Биздики
президенттин милдетин аткаруучу ошол кезде Садыр Кожо Жапаров ошондо дагы айткан, биздики компаниялар иштеш керек, жергиликтүү калк жумушка ишке чыгыш керек. Себеп дегенде жаңы жыл келатат, үйлөрдүн элдин баары багыш керек. Ошол жаңы жылды кандай тозобуз, ошого карата дагы жылыбыз өтөт да. Ошон үчүн жаңы жылга чейин көп ири компанияларды мындай иштесин деп, ишке мындай иштеп кетсин деп суранып атабыз да. Бир эле Эти Батыр Терексай ишканасын мисалга алсак, бул компаниядан $1,5 миллион бюджетке түшпөй калган. Чындыгында геништеткен компаниялар менен элдин ортосундагы мамиле көп жылдардан бери жакшы болбой келе жатат. Кайсы гана бийлик келбесин, маселеге чекит кое элек. Мындай жагдайлардын жаралышына эксперттер көп учурда ишканаларда чет өлкөлүктөр иштеткени жана кен казууда мамлекеттин үлүшү аз болуп жаткандыгын себептешет. Ал эми өкмөт кенди иштетүүгө жергиликтүү компаниялардын каражаты жок деп түшүндүрүүдө. Ошондуктан серепчилер токен тармагындагы көйгөйдү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү менен чечсе болоруну айтып келишет. Ошол баягы норма сакталып келатат, эл менен барып сүйлөшүп алгыла депчи. Анан мындай жагдай болбойт да. Алар акчаларын салса, лицензиясын алса, анан эл менен барып сүйлөшөлү десе, эл жанагындай шарт коюп атат да. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элдин макулдугун алгандан кийин, анан келип аукциону болобу, конкурсу болобу, ошол компаниялар катышып, анан жеңип алса, анда ошол компаниялар эл менен түздөн түз баягы сүйлөшүүлүү жолу менен чечилген маселе менен иштетип кете берет эле да. Ал жерде бардык маселелер камтылат эле да. Ошол суу маселеси дагы, ошол жерде жайыт маселелери дагы. Мына бүгүнкү күндө ушул жагдайларды түздөн түз чечпесек, жер казынасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизбесек, бул маселе чечилбейт, дагы уланып кете берет да, кете берет. Инвестор менен жергиликтүү элди бир пикирге алып келүү үчүн азыркы учурда атайын комиссия ишин баштоо алдында турат. Ага Кыргызстандагы тоокенчилер, жарандык коом жана жергиликтүү тургундардын кирери айтылууда. Негизи биздин кызыкчылыгыбыз бул деген мамлекеттик бюджеттти толтуруу да. Ошол жагынан мындай иштер жүрүп атат. Комиссия түзүлдү, иш жүргүзүп атат. Биякта биздики комитеттин ичинде жумушчу топ бар. Ошол жумуш топтун ичинде биз да карап атабыз. Мурда лицензиялар кандай берилген, мыйзам чегиндеби же мыйзам бузуу, эгерде мыйзам бузуу жагы менен кетсе, анда биз ошонун баарын кайтарабыз да. Эми бул комиссиянын иши канчалык натыйжа берет, убакытка таштай туралы. Кошумчалай кетсек, учурда Кыргызстандагы токен ишканалары 3-ө, алар Кыргыз-Кытай, Кыргыз-Түрк жана Кыргыз-Казак компаниялары. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда токен тармагындагы ишканалардын 30% Кытай менен бирге түзүлгөн. Кыргызстандын ички дүңөнүмүнүн 10%, салык төлөөлөрдүн 25% жана өндүрүш көлөмүнүн 43% токен тармагы камсыз кылып келет. Чолпон Бейшелен кызы, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ. Орусиядагы иш сапарынын алкагында Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен жолугушту. Жолугушууга бул комиссиянын мүчөлөрү жана Кыргыз парламентинин депутаттары да катышты. Тараптар жакын арада өтчү Жогорку Евразия экономикалык кеңештин отурумунун күн тартибин жана евразиялык интеграция маселелерин талкуулашты. Талант Мамытов кездешүүдө уюмдун ичиндеги соода жүргүзүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу маселесин козгоду. Мамытов баштаган Кыргыз парламентинин өкүлдөрү Бактыбек Турсбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашева, Салайдин Айдаров, Гүлшат Асылбаева жана Өмүрбек Бакиров Москвага 6 декабрда 3 күндүк сапар менен барышты. Бул сапар Кыргызстандын жетекчилигинин октябрда бийлик алмашкандан берки эң жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапары. Премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиков өкмөттүн чектеш облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чектеш аймактарынын акимдеринин кеңешинин жыйынына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Иш-чарага Кыргыз тараптан Өзбекстандагы элчи Ибрагим Жунусов, Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев, транспорт жана жолдор министри Бакыт Бердалиев, өкмөттүн Жалал-Абад, Баткен жана Ош облустарындагы өкүлдөрү Апсаттар Сыргабаев, Жаныбек Жалалов жана Жарасул Абдраимов. Ошондой эле тышкы иштер министринин орунбасары Нуран Ниязалиев менен экономика министринин орунбасары Султан Ахматов катышканы айтылды. Жыйындын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, чек ара көйгөйлөрү жана эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин мындан ары активдештирүү жолдору талкууланды.
БШКнын кол тамгаларды текшерген жумушчу тобу 7 декабрда президенттик шайлоого катышуу тууралуу ниетин билдирген экономист Кубан Чороев тапшырган кол тамгаларды жараксыз деп тапты. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Боршайкомдун жумушчу тобу текшерүү учурунда Кубан Чороев үчүн кол тамгалар барактарды басып чыгарууга акча төлөбөй туруп чогултула башталган жана муну менен эреже бузулган деп эсептейт. БШКнын маалыматына караганда шайлоо мыйзамдарына ылайык кол топтоо шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып башталат. Ага байланыштуу бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу гана жүргүзүлөт. Чороев баракчаларды басып чыгарууга акчаны 3 декабрда кол тамгаларды БШКга тапшыруунун акыркы күнүндө төлөгөн. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Башында бул кызмат орunu үчүн ат салышарын 65 киши расмий билдирген, азыр анын 19 калды. Алар негизинен белгиленген шайлоо күрөөсүн төккөндөр жана кеминде 30 000 кишинин кол тамгасын чогултуп тапшыргандар. Жарандык активист Төрехан Жунусбеков Мегаком соода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты 8 декабрда Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жамангулов ырастады. Бирок Төрехан Жунусбеков бул кызматка дайындалбаганын, азыр президенттик шайлоого байланыштуу иштер менен алектенип жүргөнүн айтууда. Буга чейин айрым сайттар жеке булактарына таянып, Жунусбеков Мегаком уюк байланыш операторунун жетекчисинин кеңешчиси болгонун жазышкан. Аксы районунун Каражыгач айыл өкмөтүнө караштуу Сыны айылындагы номер 26 балабакчанын имараты дээрлик толугу менен өрттөнүп кетти. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар New TV телеканалына кабарлап, видео сүрөттөрдү жөнөтүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай 112 кызматына 8 декабрга караган түнү саат 12:15 кырсык тууралуу кабар түшкөн. Өрттү өчүрүүгө бир бөлүм тартылган, тилсиз жоо саат 2:10 курчоого алынып, саат 3:45 толугу менен өчүрүлгөн. Жалпысынан 784 чарчы метр күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда, жабыркагандар жана каза болгондор жок. Кыргызстандын унаа базарларында автоунаага болгон баа дагы көтөрүлдү. Өткөн жылга салыштырмалуу машинелер орточо $1,500 чейин жогорулаганын сатуучулар айтууда. Темир тулпарлардын кымбатташынын себеби эмнеде? Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бишкектин унаа базарында баалар дагы көтөрүлдү. Өзүн Самат деп тааныштырган кардар унаа базарга соңку 3 аптадан бери келип, бирок машинесиз кайткан. Бул ирет дагы нарк арзандайт деп үмүт менен базарга баш баккан, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Эми бул жумадагы машине алары же албасы арсар. Кыргызстанда биздин айлык маянабыз сомго байланыштуу, анан автоунаа сатып алайын дегенде доллар менен сатып атышат сатуучуларчы. Сомду долларга айландырып келгенде машинанын разницасы аябай бизге сезилип атат да. $1,500 $2,500 чейин разница чыгып атат да. Чындыгында базарда баалар пандемия башталгандан бери көтөрүлгөнүн сатуучулар дагы ырасташууда. Нарк көбүнесе $6,000 чейинки автоунааларга кошулган. Мындай абал сатуучулардын дагы соодасын солгундатты. Анткени бул түздөн-түз кардарлардын капчыгына байланыштуу болууда. Подорожали в основном машины до 6 тысяч. Негизинен автоунаага болгон баа көтөрүлдү. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу айырмачылык аябай чоң деп айта албайм. Көбүнчө орточо баадагы унаалар кымбаттады. Өзгөчө $5-6,000 машинелерге суроо талап жогорулады. Анткени дал ушул суммадагы техникалык абалы жакшыраак унаалар рынокто азайып кетти. Машины подорожали из-за курса еще. Ал эми 15 жылдан бери унаа базарында иштеген Кубанычбек Иманбердиев мындай кептерге кошулбайт. Анын айтымында баалар 1 жылдан бери өзгөрбөй эле келе жатат. Болгону доллар күндөн күнгө кымбаттап жаткандыктан сомго карата чоң айырма байкалып калып жатат, деди ал. Акыркы айда машина көтөрүлгөн, ал жалган болуп калса керек. Негизи доллар менен сомдун өсүшүнө эле гана көтөрүлдү да, дыйкандар үчүнчү. Машина ошол былтыр $5,000 турса, быйыл деле $5,000 турду. Просто соотношение доллары өсүп кетти да. Былтыркы караганда $10,000 менен быйылкы $10,000 разницасы $2,000 разница болуп кетти да. Эси сомго эсептегенде.
Доллар менен ошомойдон турат. Ошондой эле рыноктогу кырдаалга пандемия дагы өз таасирин тийгизбей койгон жок. Сатуучулардын кабарлашынча, азыр кардарлардын агымы кескин азайды. В прошлом году они стоили где-то... Мен көп жылдан бери Грузиядан жеңил автоунаа ташып келем. Быйыл соода жок. Базарда машина көп, бирок кардар жок. Анткени элде акча жок. Мунун баары пандемияга байланыштуу. Ооба, баалар көтөрүлдү. Мисалы бул унааны былтыр $6,000 сатсам, быйыл $8,000 берем. Анткени биздин дагы чыгашабыз көбөйдү. Ар бир машинени базарга киргизүү дагы бекер эмес. Повлияло на цены автомобилей. Ал эми Кыргызстанга унаа ташып иштеген ишкер темир тулпарлардын баасынын кымбатташынын башкы себебин ачыктады. Смотрите, у нас уменьшились поставки машин. Албетте, унаага болгон баалар көтөрүлдү. Азыр мунун себебин ар ким ар кандай айтып жатат. Бирок мен негизги себебин айткым келет. Бул жерде башкы маселе пандемия же кардардын азайганында эмес, бажы алымынын көтөрүлгөнүндө. Эгер төлөм мурункудай арзан болсо, унаанын баасы дагы төмөнүрөөк болмок. Ушул маселени өкмөт карап берсе жакшы болмок. Таможенную сетку бы с 2008 года хотя бы оставили бы не настолько рост. Эске сала кетсек, учурда чет өлкөдөн келген ар бир унаа Кыргызстанга киргендиги үчүн баасына чыккан жылына жараша атайын төлөмдөр төлөнөт. Бул тариф үстүбүздөгү жылдын январь айынан тарта 10 эсеге өскөн. Мунун себебинен өкмөт ИАЭПтин талаптары деп түшүндүрүүдө. Чолпон Бешилен кызы, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ. Улуттук банк кечээ 7 декабрда дагы $10,300,000 сатты. Бул тууралуу мекеменин сайтында айтылат. Бул декабрь айындагы экинчи интервенция. Алгачкысы 1 декабрда $5,250,000 сатыкка чыккан. Ноябрда Улуттук банк 11 ирет интервенция жасаган. Биринчи жолу 12 ноябрда $26,8 миллион сатылган. Мурунку жумаларда доллар күн сайын валюта рыногуна сатылып жатты. Алсак 16-20 ноябрь күндөрү 5 күн тынбай, 24-27 ноябрда 4 күн интервенция жасалган. Муну менен узаган айда Улуттук банк дээрлик $85 миллион сатканы белгилүү болду. Элди ынтымакка чакырууда телерадио берүү кызматкерлеринин эмгеги зор. Бул тууралуу президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 8 декабрь телекөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктоосунда айтты. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан куттуктоодо Мамытов телерадио берүү кызматкерлери өлкө турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруу милдетин татыктуу аркалап келе жатышканын кошумчалаган. Өлкөбүз бүгүнкүдөй оор кырдаалды баштан кечирип турган чакта элди ынтымакка, биримдикке үндөп, ынанымдуу маалыматтарды ыкчам жеткирүүдө сиздердин эмгегиңиздер зор деп айтылат куттуктоодо. 8 декабрда Кыргызстандан телерадио берүү тармагынын кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешет. 1958 жылы Бишкек студиясы 194 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ушул күнү Кыргыз телевидениесинде алгачкы берүү эфирге чыккан. Бул кесиптик майрам 1995 жылы 23 декабрда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бүгүнкү жаңы медиа доорунда телеканалдардын коомдогу орду канчалык, жарандар кайсы булактардан маалымат алат? Кийинки материалда. Соңку 25 жылдын ичинде компьютер менен интернеттин пайда болушуна байланыштуу. Медиа өтө тездик менен өнүгүүгө дуушар болду. Учурда ар бир экинчи адамда смартфон бар. Жана алар маалыматтын көпчүлүгүн социалдык түйүндөрдөн алышат. Ушул темп менен кете берсе келечекте телевидение жоюлуп кетиши мүмкүндүгүн медиа эксперттер белгилешүүдө. Ал эми коомчулуктун медиа сабаттуулугун жогорулатуу башкы маселе. Кыска, ыңгайлуу форматка берүүгө өттүк. Ошондуктан мен да ошо жана айтып кеткендей, бизде ошо массалык маалымат каражаттары эле эмес, деги эле ошо журналистика кесиби дагы ошо заманбап технологиялар өнүккөн сайын жоголуп кетүү коркунучунда турат. Бирок бизде азыр мисалы журналистика кандай деңгээлде? Бизде азыр журналистика абдан жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Бизде анткени Кыргызстанда ачык маалыматтар, булактары аябаганда кеңири. Бул кантип сабаттуулугун көтөрүш керек. Бул деген эми бул мектептен башташ керек. Мисалы Америкада алар деле ошо мектептерге киргизип, балдарды ошо социалдык түйүндөрдөн алынган маалыматтарды биринчи кезекте ишенбөөчүлүк
сезими менен мындай кабыл алыш керек да биринчи кезекте. Заманбап коомдун жашоосундагы ММКнын ролун ашыкча баалоого мүмкүн эмес. Дүйнөдө негизги маалымат булагы интернетке айланган тенденция байкалганына карабай, кыргызстандыктар үчүн негизги маалымат булагы болуп салттуу телевидение эсептелет. Журналисттер союзунун төрагасы Марс Төлегеновдун айтымында социалдык түйүндөр активдүү болуп, жарандык журналистика өнүгүп жатканына карабай, телевидение расмий, так жана туура маалымат булагы катары саналат. Бул телевидениянын орду бар дегенге мен бир негизди келтире алам. Себеп дегенде бул телевидение бүгүнкү күндө расмий маалымат каражаты болуп эсептелинет. Андыктан элдер кандай болгон күндө дагы маалыматты кайсы жактан албасын, баары бир ошол акыры барып расмий маалымат булагынан алат да. Расмий маалымат булагы болсо бул телевидение, андыктан каттоодон өткөн юридикалык өзүнүн күчү бар, орду бар. Андыктан элдер кандай болгон күндө дагы ошол жерге барып алууга аргасыз да. Бүгүнкү күндө коомубузда салттуу журналистика жана жарандык журналистика деген түшүнүк жаралды. Салттуу журналистикага караганда социалдык түйүндөр аркылуу блогерлер коомдук пикир жаратып жаткан чак. Белгилүү журналист Олжобай Токтосунов телевидение жана салттуу журналистика жок болуп кетет деген түшүнүк таптакыр туура эмес экендигин айтат. Телевидение жок болушу мүмкүн эмес. Телевидение калат, мыкты даярдалган аналитикалык изилдеген программалар. Бирок алардын таратуу жолу интернет аркылуу гана болуп кетет. Журналистикада эки гана нерсе бар менин түшүнүгүмдө. Тележурналистикада да ошондой. Жакшы даярдалган программа, начар даярдалган программа. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаш алып баруучулар болобу, программа даярдаган журналисттер болобу, сөзсүз түрдө идеяга, мазмунга көңүл бурушу керек. Учурда Кыргызстанда жалпы 50гө чукул телеканал бар. Бирок көпчүлүгү пандемияга байланыштуу контент жарата албагандыктан жабылып жатат. Себеп дегенде чоң каналдарда өзгөчө могу пандемиядан кийин кадрларды кармаш абдан олуттуу маселе болду. Себеп дегенде каржы жагына келип такалат бардыгы. Каржынын жоктугунан улам көпчүлүк каналдарда кадрларды бошотууга аргасыз болушту. Жаңылыктар эле калды. Жаңылыктарда дагы кишинин санын кыскартып, өтө мындай чукул иштеп атышат да, саналуу гана. Мына ошол жерден маселе жаралат. Контентти кантип жаратабыз? Контент жараткан башка, сапаттуу контент кантип жаратабыз? 24 саат бою кантип элди алаксытабыз, элге эмнени беребиз деген маселе бар да. Тарыхка кайрылсак, телерадио берүүнүн калыптануу процесси узак болгон. 1958 жылы Бишкек студиясы 194 метр бийиктиктеги телемунара аркылуу ишке кирип, ушул күнү кыргыз телевидениесинде алгачкы берүүсү эфирге чыккан. Бул кесиптик майрам 1995 жылы 23 декабрда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Тазагүл Эмилбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь тулган күнүнө карата чыгармалары аудио китеп түрүндө жарык көрдү. Бул тууралуу маалымат жыйында Чыңгыз Айтматов академиясынын өкүлү Нурболот Азаматов кабарлады. Жыл сайын декабрдын 2 жумасынан баштап залкар жазуучу Айтматовду эскерүү иш-чаралары өтөт. Быйыл бардык чыгармалары үн коштолуп, атайын YouTube каналга да жүктөлмөкчү. Ошондой эле жазуучунун чыгармалары диск түрүндө чыгарылып, Билим берүү жана Илим министрлигине көз азиздер коомуна карыялар үйүнө берилет. Демилгечилер идеяны ишке ашыруу үчүн 60 000 сомдун тегерегинде каражат жумшалганын билдиришти. Жыл сайын салтка айланып калгандай эле биз декабрдын 2 жумасынан баштап жалкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду эскере баштайбыз. Ага арналган, анын чыгармаларына негизделген баягы иш-чараларга кезек берилет эмеспи. Быйыл дагы ошол мезгил келип, жана ошонун алкагында бир жакшы иш-чара болуп атат. Тактап айтканда, жанында отурган ушул Эрнис агайыбыз, Эрнис Каязов агайыбыз Айтматовдун бардык чыгармаларын аудиолоштуруп, үн коштоп, бир комплект кылып чыгарып атат. Жана жөн гана баягы комплект кылып чыгарбастан аны ошол тиешелүү тараптарга, ушул материалга муктаж болгон тараптарга тапшыруу аземин уюштуруу үчүн сиздер менен бүгүн жүз көрүшүп жатабыз. Муну ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.